Ошол жерде офис алынганда канча квадрат? 269. 270 квадрат, Бүгүнкү күнү толук кандуу бүткөрүлдүбү ошол? 96%. Канча суммага курулду ошол? 10 миллион. 10 миллион сом. Туурабы? Ооба. 320 000 евро болобу? Ооба. Ошондо квадраты канча болуп атат? Ошол курулган имараттын. 1200 еврого жакын болуп атат. Туурабы ушул? Ошондо болуп калат. Ушуну эсептөө палатасы сиздер ушулардын баарын карадыңыздарбы? Ошол жердеги курулуп аткан офисти көрдүңүздөр беле? Барып көргөнсүздөр? Ушунча акчага курулган имаратпы ошол? Бир кабаттуу кадимкидей эле жупуну тургузулган имарат 10 миллион сомго курулган. Квадраты 1200 евро болот. Квадрат метри. Жанагы Таана деген трактор качан келген? 16-жылы. Канча суммага келген? 387 000 еврого. 387 же 399 000 399 000 еврого келгендиги тууралуу маалымат. Депозиткен 387 000 келген. 387 000 евро. 387 000 евро 400 000ге жакын. Ошол азыр иштеп атабы? Ошол 400 000 евролук трактор иштеп атабы Таана? Бүгүнкү күнү жок, иштеген жок. Не болуп иштеген жок? Бузук. Запчасына канча акча каражаты сарпталат деп атат? 30 000 евродой. 30 000 евро. Мына бир запчасына 30 000 евро сарпталат деп атат. Биздин ошол жердеги жанагы өзүбүздүн тракторлорубуз бар го. Ошолор канча ремонт талап кылып атат? Канча суммада? 2 миллион эле 217 000 сом талап кылып атат ошол жерде. Туурабы? Ооба, ошого жакын. 217 000 сом талап кылып атат. Биздин трактор иштей тургандар. Таана трактору 30 000 доллар запчас күтүп, канча жылдан бери турат? 3 жылдан ашык турат. 3 жылдан ашык турат. Биз эмнени карап атабыз? Биз эмнени анализдеп, эмнени издеп атабыз, урматтуу туугандар? Урматтуу мынакей прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен келген өкүлдөр, мунун баары шибегени капкага талбаган сыяктуу эле сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган маселе. Ким эмнени жашырат бул жерден? Ошол Таштанды талаасынын бүгүнкү акыбалынан улам канчалаган адамдар өлүп атат. Мынакей, билбесеңиздер интернеттен чыгарып берели, колуңуздарга берели кагаздарды. Канчалаган адамдар майып болуп атат. Майыптуулугу боюнча карыган адамдар, улгайган адамдар, жаш балдар, бөбөктөр. Ушунчалык акыбалга биз өзүбүз кептеп баратабыз, урматтуу туугандар. Ушуну биз жакшылап көңүл бурушубуз керек. Мен азыр 2-3 гана нерсени мындай өздөрүнүн оозунан укса экен деп сиздерге жарыя кылдык. Анткени биздин комиссиянын иши ушул. Эми сиздердин берген маалыматыңыздар боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролдук функциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Жогорку Кеңеш тергөө жана сот органдарынын иштерине кийлигише албайт деген бар, туурабы? Кийлигише албайбыз да. Туурабы? Кийлигише албайбыз. Ошондон улам биз ушунча убакыттан бери отурдук. Эми ошондуктан депутаттык комиссия кылмыш иштер боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы берген маалыматка таянып, биз төмөнкүлөрдү белгилеп айталы деп атабыз. Эмнелер? Жана жогорудагы Элвир айым айтып кеткендей, атын атап эле айтпайлыбы? Ала кушту атынан атаган жакшы. Сиздер официалдуу кагаз менен официалдуу түрдө берип атасыздар. Ошол Асаналиевке айып угузулуп, 18-жылдын 31 декабрынан 22-жылдын 31 мартына чейин иш жүргөн да, туура дедиңиз жана. Эми ушул
3 жыл 3 ай жүрүп атат ушул иш. Элестетиңиз. Эми соттук процесс 8 айдан бери бүтө элек. Эмнеге бүтө элек болуп атат? Ушулар эмне үчүн мынчалык кечеңдеп атат? Мынчалык кечеңдөөнүн артында эмне турат? Ким турат деген солдойгон суолдор жаралат. Сиздер ушуларга жооп бериңиздер. Сиздер ушуларга эртелеп жооп бериңиздер. Мына андан кийинки иш, мына мен 5 кылмыш ишти азыр чекесинен атап баратам да. Ушуга жооп бериңиздерчи мына. Болгону келтирилген материалдык зыян жанагы Алима компанияга бөлүнгөн. Ошонун негизинде 1.445.146 сом гана калыбына келтирилген, туурабы? Калган нерселерге жыйынтык чыккан эмес. Бул 22-жылдын 12 августунда Ленин райондук сот тарабынан кылмыш куугунтуктоонун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кыскартылган. Мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу, туурабы? Эми деги эле ушул ишибиздин мөөнөтү качанкыга чейин бар? Мөөнөт барбы дагы? Бүтүп калбайбы эртең? Биз дагы ушинтип ыкшоолонуп олтурганда мөөнөтүбүз бүтүп, анан бармагыбызды тиштеп отуруп калбайбызбы? Жооп бересизби? Эми сиз белгилеген суроолор боюнча чындыгында биринчи кылмыш иш 18-жылы козголгон. 18-жылы козголгон учурда бул иш бизде прокуратура органдарда тергөө функциясы жок болгондугуна байланыштуу бул финансы полициясына тапшырылган. Финансы полициясынан ошол иш тергелип, жыйынтык убагында чыккан эмес. Чындыгын айтыш керек. Анан 2021-жылдын аягында бизге кайра тергөө функция өткөндөн кийин бул кылмыш ишти өзүбүз кайра өндүрүшкө алып, анан ошо 2022-жылдын март айында ишти ошо тергөө жыйынтыктап туруп соттун кароосуна кеткен болчу. Бул бирден бир себептери ошо болгон. Анан жана экинчи ишти айтып атасыз, ошо Элима боюнча, чындыгында бул ошо Элима боюнча да муну тергеп соттун кароосуна жиберилген. Бул эми ошо Элимага объем работы, завышение боюнча айып угузулуп, эмесе калыбына келтирилген зыян. Ошондугуна байланыштуу бул мең ташкы кылмыш болгондуктан эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу сот тарабынан ушундай чечим кабыл алынган. Ооба, ошол мөөнөт өтүп кеткен үчүн сот тарабынан ушундай чечим кабыл алынат да, кабыл алынып калат. Дагы кабыл алынып калбайбы? Үчүнчү иш боюнча жанагы башкы прокуратура тарабынан долбоорду ишке ашыруу боюнча топтун жетекчиси учурда издөө иши Бишкек шаарынын Октябрь ички иштер бөлүмү тарабынан изделүүдө, туурабы? Ким ушул? Аты? Гинятуллина, Гинятуллина Альмира Маратовна бул убагында мэрдин советниги, анан ошол долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси болгон да. Бул эл аралык издөөдөбү? Ооба, издөө иши бул эл аралык издөөдө, бөлүмүнө тапшырылган. Ички иштер министрлиги, сиздер жооп бересиздерби? Эл аралык издөөдөбү? Бул боюнча издөөдө жүрөт, эл аралык издөөдө азыркы маалда. Жакшы. Кийинки 4-үчү иш боюнча. Бул иш Жазык кодексинин 233-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык болгон. Ошол иш менен козголгон, туурабы? Ушул жерде дагы айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоо мүмкүн болбогондо өндүрүш убактылуу токтотулган дейт. Эмне үчүн убактылуу токтотулду эле бул иш? Жана мен белгилеп кеткендей, бул экспертиза дайындалган, соттук курулуш техникалык экспертиза. Ооба, экспертизалардын жыйынтыгы боюнча ушул жылдын 14 октябрында тергөө кайра жандандырылдыбы? Жандандырылып, бирок экспертиза боюнча да кошумча материалдар берүү боюнча жандандырылган. Азыр экспертиза жыйынтык чыга элек болгондугуна байланыштуу азыр токтоп турат да. Бул убактылуу токтоп турулган нерсе, бул экспертиза чыгаар менен ал иш жандандырылып, тергөө амалдары улантылат. Эми бул жерде урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар баса белгилей кете турган жагдай бар. 2021-жылдын 22 ноябрынан бери карай кылмыш иш боюнча тергөө жүрүп жатканына
1 жылдан ашык убакыт өткөн менен азыркы учурга чейин тергөө кылмыш иштин өндүрүштөн токтотуп келе жаткандыгы баарыбызга маалым, туурабы? Башкача айтканда, кимди кылмыш жоопкерчиликке тартуу боюнча аныктап чечим кабыл ала элекпиз. Туурабы? Туура. Эми тергөө иши ушинтип улана бере турган болсо, кимдир бирөөлөргө айып угуза турган болсо, же бул берене боюнча да кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскирип кетти десек, демек тергөө бул жерде өтө тыкаттык менен изилдеп чыгарылышы керек деген ой келет да. Жана жогоруда Элвира Жыргалбековна айтып калбадыбы? Коопсуздук кеңеши боюнча сөз болду да. Ушул коопсуздук кеңеши эмне иштерди кыла алат? Кандай иштерди көзөмөлдөй алат? Кандай иштерге мындай жооп бере алат? Ким жооп берет ушуга? Коопсуздук кеңеши. Коопсуздук кеңешинин ишмердүүлүгүнө эмнелер кирет? Ким жооп берет? Жооп бере аласыздарбы? Эмнелер кирет, кирбейтин айта аласыздарбы? Биз ойлойбуз, урматтуу, макул эми. Урматтуу чакырылгандар, биздин ушул ишибиз, ушул Могул Таштанды талаасындагы болуп аткан иштин баары улуттук коопсуздугубузга, улуттун саламаттыгына, келечегине кедергисин тийгизип аткан иш. Туура айтып атышат, туура белгилеп атышат. Эгерде ушунча жылдан бери биз ушул иштин аягына чыгып, иликтөө иштери аягына чыкпаса, ким күнөөлүү экени аныкталбаса, Ички иштер министрлиги аны аягына чыгара албаса, прокуратура аягына чыгара албаса, анда биз бүгүнкү жыйыныбыздын соңунда ошол Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешине кайрылышыбыз керек болот деген бүтүмгө келип атабыз да. Эч кимдин алы жетпей калды анткени. Эч кимдин алы жетпей калды. Мынакей, эми 5-чи кылмыш иши боюнча жооп бересизби? 5-чи кылмыш иши боюнча прокуратура Ички иштер министрлигине жөнөткөн да, ошол издөөгө 2-чи кишини. Ошол 2-чи кишинин аты ким? Издөөдө жүргөн 2-чи адамдын аты. Издөөдө жүргөн 2-чи адам бул Ибраимов, Албек Ибраимов, Ички иштер министрлиги бул кишиге издөө жарыяланды беле? Ушул иш боюнча. Ооба, издөө жарыяланган. Издөө иши бар. Ушул иш боюнча издөө жарыяланды беле? Так айтып атасызбы? Бул бизге келген маалыматтар боюнча баарына издөө иштер жарыялаган. Сизге дагы кагаз түрүндө маалымат берелик, кайсы жерде, кайсы чыккан, эмне болгондугун, эрде номерлери менен. Кат түрүндө сизге маалымат беребиз. Ички министрликтен. Бул иш, башкача айтканда, кылмыш иш 3 жыл бою УКМКнын тергөө бөлүмүнүн өндүрүшүндө болгон. Бул кылмыш иш боюнча болобу же ушул аталган долбоор боюнча болобу прокуратура органдары тараптан бир дагы реакция болгон эмес. Муну моюнга алыш керек. Бир дагы реакция болгон эмес. Анткени прокуратура берген маалыматта мындай негиз жок болуп атат. Биз ошого таянып айтып атабыз. Бул 21-чи жылдан баштап прокуратура реакция жасай баштаган. Туурабы? Эми урматтуу жыйындын катышуучулары, биз айта берсек азыр дагы көп маселелерди тереңдеп кетебиз. Ошон үчүн жыйыныбызды жыйынтыктайлы. Бул